Урматтуу Нурбек Такабаевич, докладыңызды уктук. Бул маселе билесиз аябай орчундуу болуп, мен да парламенттен көтөргөмүн. Мен бир жакта отурам. Себеби арыздануулар бизге да түшүп атат. Сиз айтыңызчы, канча ушул алдамчы мошенникке иш козголду же кармадыңыздарбы мындай ошол мошенниктер Кыргызстандан? Анан алар кайсы элдин гражданы экен жараны? Кыргызстандыкыбы же башка жактанбы? Эмил Токтокунович, бул азыркы 9 айдын ичинде бул алдамчылык факты боюнча кылмыштуулук Жакшы угулбай да 10.328 кылмыш иши болуп, анын ичинен 7505 кылмыштын бети ачылып, кылмыш азыркы кезде ошо тергөө амалдары сот жоона тартылууда жарандар. Сиз туура айтасыз, ал деген шылуундар айрыкча акыркы убактарда уюлдук телефон же жаңы технологияны колдонгон жарандар, бул чет өлкөлүк жарандар көбүчө. Бул биздин кызматкерлер аркылуу Россия Федерациясынын, Казакстан Республикасынын жана жакынкы жайгашкан өлкөлөрдүн жарандары кармалып, азыркы кезде кылмыш жоона тартылууда. Ал цифраны сизге жазуу түрүндө берели, чтобы мындай ар кандай сөздөр чыкпасын. Көпчүлүгү чет өлкөнүн жарандары да? Көпчүлүгү эле айрыкча деген алыш бериш боюнча акчасын берип алдап кеткен факттар, бул деген өз биздин мамлекеттин жарандары, кээ бир убакта өздөрүнүн тааныштары алдап кеткен факттар бар. Көпчүлүгү биздин жарандар. Эми айтыңызчы, эми сиздер көптөн бери иш жүргүзүп атасыздар. Кантип токтото аласыздар? Токтотконго мүмкүнчүлүк барбы? Же ушундай алдамчылык улана береби? Банктар менен сөйлөшүңүздөрбү? Банктар эмне деп атат? Урматтуу Эмил Токтокунович, биринчиден бул деген биз өзүбүздүн жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз да. Эң негизгиси баардык жергиликтүү бийлик, баардык ведомстволор менен чогуу жумушту алып барыш керек, биздин жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Кылмышкерлерди жаап кылмыш жоона тартуу менен ал чектелбейт. Ошондон жарандарга ушундай шек жараткан убактарда телефон чалуулар же башка деген мындай тааныбаган, бейтааныш адамдарга өзүнүн ири суммадагы акчаларын берип жиберүү фактлар боюнча жарандар өзү мындай түшүнүктүү мамиле кылыш керек да. Кээ биркилер баягы биздин жарандарды алдап, допустим, ири суммадагы акчага мен сага 1 жылдын ичинде деген анын 3-4 эсе жогорулатып берем деген негизде адамдарды алдап акчасын алып койгон факттар бар да. Буну только түшүндүрүү менен жүргүзүш керек. Анын сырткары өз ички органдар тарабынан, керектүү органдар тарабынан жумуш такай алып барылат боюнча. Рахмат. Ушу боюнча бир катуураак жана жогоруда айтып кеткенсиздерим бир мындай ыкчам менен катуураак эле жасасаңыздар реформаны. Мындай түшүндүрүү менен менимче жеңил болуп калат да. Сиз айтып атасыз, эми жарандардын бири-бирин алдаганын айтып. Анан банк аркылуу да тиркеме менен акчаларды сыймай кетип атпайбы? Нацбанктан чабып атам, бuyакта чабып атам. Ошол боюнча кандай болот? Сиздер өткөндө айттым эле, банктар онлайнды бергенди токтотуш керек. Бергенде да мындай тадалаш керек. Сөз поручитель же күбө болуш керек. Жөнүндө чалса эле акчасын берип койгондой. Азыр деле күндө берип атат онлайндар, банктар. Ошо менен сиздер тез аранда мындай чечим чыгылышыңар керек. Урматтуу Эмил Токтокунович, туура айтасыз, бул деген акыркы убактарда жаңы чакырыктар болгон, жаңы кылмыштар, алдамчылык факттары пайда болуп атат да. Ошол себептен бирок алардын мындай көпчүлүгү эмес, 7%, 8% түзөт общий деген алдамчылык ичинен. Ошол фактлар пайда болгондо, пайда болуп баштаса, могу Россиядан, допустим, Казакстан мамлекетинен же болбосо чет өлкөдөн келген фактларды ошо келип баштаганда бизге элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баштайбыз бизчи. Бул банктык сектор боюнча туура айтасыз. Жана артынан деген баягы картанын номерин сурап, же болбосо деген больницага түшүп калды, же милицияга түшүп калды деген факттар боюнча элдерге түшүндүрмө жүргүзүп атабыз. Роликтер даярдап атабыз. Бул жерде баардык тийиштүү мекемелер менен, ведомстволор менен чогуу жумушту алып барып атабыз да бул боюнча деген. Рахмат. Башка өлкөлөрдө кандай экен статистика? Эмил Токтокунович, ушу башка өлкөлөрдөн келген кылмыштарда бул баары деген өзүңүздөр телевидениеден көрсөңүз керек, бул деген алдамчылык негизги Россияда башталган, жанагы эмелерин эле көрүп атпайсызбы, комедиялардындерчи. Ошол жактан келгенде, ошолордун опытын алыш үчүн азыр айтып атпайм, биздин кызматкерлер бир тобу деген Беларусь мамлекетинде азыр окуу, үйрөнүү, тажрыйба алмашуу менен жүрөт. Бир группагыз Россия Федерациясына жүрөт. Ошолор кантип күрөшкөн, ошол боюнча ошолордун опытын алып, биз ушул жерден биз колдонобуз. Рахмат. Мына телефондорго имя кодду киргизүү боюнча иш жүрүп атат. Ушу канча пайыз ишке ашты? 100% өтүштүбү?
бул боюнча деген жогорку баштарбы? Имей коддор боюнча азыр иштер жүрүп атат. Имей кодду почти регистрация биздин мамлекетке кирген телефондордун баардыгын регистрация кылып анан ишке берип атышат да, сатып атышат. Азыр бизде жарандардын телефон, уюлдук телефонун баары өзлөрүнө катталып турабы? Ооба. Өздүгү бар бардыгын. Ооба. Бул да бир жолу да, жана алдамчылыктардын алдын алуу жолу, бирок өткөн айтып эле российский фирма ушул боюнча иш алып барат деп. Ошол туурабы? Имей коддорду киргизген. Иностранная компания. Аны баягында өкмөт эле поручить этти. Неме чечилди? Эмне үчүн башка өлкөнүн компаниясы ушуну иш алып барат? Бизде Кыргызстанда жок бекен? Жок, биздин Кыргызстанда жок экен. Бизде азыр эки эле компания регистрация болду. Совместно кыргызский компания болгон башында. Азыр бир гана ошо зарубежный компания иш алып барып атат. Анда телекомпаниянын өзүнө бериш керек болчу. Биздин жана телефон компания өзүнө бериш керек эле. Эмне үчүн чет эл компания берип коюңуздар? А жерде коопсуздук гана жарандардын билесиз да. Ошо айтыңыз, эмне үчүн жарандардын өзүнүн коопсуздугу бар жерде? Эми ошондой башында ошондой решение кабыл алынган экен, ошол менен иш жүрүп атат азыр. Аны токтотуу. Анда караштырып көрөбүз. Сиз айткандай, баягы бияктык местный компаниялар менен дагы ишти жүргүзөбүз буюрса. Нурбек Такаевич, кайсы банкта банк менен конкретный иш алып бардыңыздар? Жана онлайн берип аткан банктар менен иш козголду, мындай айтсаңыз, мисалы мына банк мындай экен деп. Урматтуу Эмил Токтогонович, биз деген акыркы убакта курулуш өткөргөнбүз. Ошондо баардык биздеги бул Бишкек шаарында жайгашкан банктын представительдерин баарын чакырганбыз. Ошол жерде банктар менен жүргүзүп, биздин 2024 жылдын башында болгон чоң мындай массовый түрдө болгон мошенничествонун алдын алдык да. Ошо банктар менен сүйлөшүүнүн негизинде азыркы кезде баардык банктар менен керектүү убакта тийиштүү жумуштарды жүргүзүп атабыз. Рахмат. Жакшы, рахмат. Анда жана жок айткан менин соолорумду эске алып, ыкчам чечим кабыл алыңыздар. Түшүнүктүү, рахмат.